Каршалуу июнь окуясына 10 жыл толду. 10 жыл мурда бир мамлекетте жашаган боордош эки улуттун ортосуна жик салып, мамлекеттин устундары бошоп турган революциядан кийин калабалуу учурду өз максатына пайдалангысы келген сепаратисттик күчтөрдүн тилегин таш капкан. 21 кылымдын 2-10 жылдыгынын башталышы дүйнө тарыхында ар жерде согуш оту жанган жылдар болуп калды. Араб жазы деп аталган революциялык толкун барып жарандык улуттар аралык согушка айланып, тутанган от азыркы күнгө чейин өчпөй келет. Адамзаттын улуу цивилизациянын бешиги болгон мамлекет, шаарлар урандыга айланып, миллиондогон качкындар пайда болду. Ал мамлекет элдерден айырмаланып, Кыргызстанда жашаган кыргыз менен өзбек улуту даанышман эл экендигин далилдей алды. Миңдеген жылдар бою ынтымак, рашкерликте кыз алып, кыз беришип, айдоодо даны, бакчада багы бир болгон эки эл ортосуна от жаккысы келген сепаратисттердин максатын ойрон кылып, тутанган отту тез арада өчүргөнгө чоң салым кошту. Бул окуяда негизги эмгек эки элде болду. Эки улутта. Кыргыз, өзбек улутундагы жарандарыбыз өз убагында түшүндү, алар бир чоң саясаттын курмандыгы болгон үчүн. Жөнөкөй карапайым элдин балдары каза болуп атканын түшүнүштү дагы. Ошону менен өз убагында эч ким жардам бербесе дагы токтоп калды. Бирок биринчилерден болуп жардам берген Камчыбек Ташиев, Курсан Асанов, Садыр Жапаров, ошол эле Ахматбек Келдибеков, биздин генералдар Өмүрбек Собоналиев жана Артур Медетбеков. Албетте Исмаил Сакыштын өзүнчө эмгектери болду. Албетте ошол эле мэр город Мелис Мырзакбактын эмгеги абдан чоң болду. Ошол мезгилдеги Ош областынын губернатору Сооронбай Шарипович Жээнбековдун дагы эмгеги абдан чоң деп, бул акыйкат, адилет үчүн айтышым керек да. Албетте, 2010 жылы Юн каргашасында кагылыштын токтошуна жаатташкан эки тараптагы карапайым элдин салымы чоң. Бирок ал күндөрү кан төгүүнү токтотуп, Кыргызстанды толук бүтүн бойдон сактап калууга, жанын оозуна тиштеп, от кечип жүргөн азаматтардын салымы эбегейсиз. Биз мекендин сакчысы болгон милиция, аскер адамдарын эмгегин баалабаган учурлар көп. Ошол оор күндөрү кагылышты басып, тынч жашоого алып келүүгө кыргыз милиция армиясынын, аларды жетектеген генералдарынын эмгегин да айта кетпесек болбос. Ошол убактагы Ош шаарында, өзгөчө Ош областынын аймагында өздөрүнүн чоң салымын кошкон токтотуу боюнча, андан ары биргелешип иштөө боюнча ошол процесстерге мына ошондо иштеген Өмүрбек Собоналиевди айтып кетсем болот. Ошол убакта иштеген ошол эле Курсан Асанов, ошол убакта иштеген Ош областынын улуттук коопсуздук боюнча кызматтын начальниги Аким, андан тышкары ошол жерде иштеп, ошол жерге убактылуу улуттук коопсуздук кызматына барган генерал Мусаевди айтып кетсем жаңылышпайм. Себеп дегенде алар ошол жерде күнү түнү иштеп жүрдү. Ал эми аларга жардам катарында, аларга баягы өздөрүнүн мынагы Ош облустук хакимиятынан жардам катарында ошол жерде акимчиликтер дагы өздөрүнүн жардамын аяган жок. Алар дагы ошол жерде тынччылык, уруш болсун деди. Элдин арасындагы кандайдыр бир карамарчылыктарга өздөрүнүн бир туура позицияларын көргөзө алды дейм. Ошон менен бирге мен айтышым керек бул жерден көптөгөн биздин жарандар, коомдук ар кандай уюмдар ошол Ош Жалал Абад областына тамак аш, un, кумшекер, андан башка дагы бир жей турган продуктыларды аябай эле алып келип берип, ошондой жардамдарды көп берип турушту. Жан дили менен иштеген кыргыз армиясы болду. Жетегинде бирөөлөр турду да. Жетекчиси дагы, командирлери дагы мына ошолордун аракети менен болду. Ички иштер министрлигинин ветерандары, жана сиз айтып атпайсызбы, генералдары деп. Мына ошолордун баары тең барып, аябай чоң салымын
кошкон. Мына айтып коюш керек. Ошол иштерден барган милициянын мурунку, Ички иштер министрлигинин мурунку ветерандары ошол жерге барып, өзүнүн саламын аябай чоңгошту, аябай таасир этти десек туура болот. Курсан Асанов эң мыкты иштеди. Мен айта алам, ошо Курсан Асанов иштеди. Ош окуясында кан кечип, эки бир тууган элдин ортосуна от жаккан кара ниеттердин мизин кайтарып, тынчтыкты орнотууда генерал Курсан Асановду эскербей кетүү мүмкүн эмес. Кайсы үйдөн эгерде ок атылган болсо, ошол үй биле полный мыйзам негизинде жооп берет. И кыргыздарга, и өзбектерге. Бир ок атылган болсо, мусулман калкы биз бир тууганбыз. Шундай алкынып, жулкунуп, жүгүрүп барып туруп, аппак көйнөк кийип алган экен. Көйнөгүн шундай кармап туруп, кана менин балам кана. Мен больницаны барым тытып чыктым, жок, жарадар дебедиңер биле, менин балам жок дедим. Десем ошондо шундай көкүрөөнө кучактады. Менин башым курсанттын ушерине эле келди, төшүнө. Беккен башымды кучактап туруп, эже, өзүңүздү басың эже, табылып калар эже. Чогу да издейбиз эже. Кичине өзүңүздү жакшылык жака буруңузчу. Жамандык жака бурбаң эже. Жакшылык жака. Сиз ыйлап жаман жака бурбаң, балким балаңыз жакшы да бир жерден табылып калар деп. Биринчи ирет көкүрөгүмдү басып, өзүнө кучактап туруп айткан сөзү ушу болгон. Мен ошондон кийин эле баягы курсант таап берет дегендей болуп эле курсанттын этегине элмештим. Сада олоюн, курсант айланайын, курсант, менин жападан жалгыз балам, мен андан башка балам болсо да майлы эле, курсант сада олоюн деп курсантты гана ээрчип жүрдүк. Ооба, курсанттын мээнетин айта берсең түгөнгүс. Түгөтө албайсың. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду 2010 апрель революциясынан кийин Оштогу кызматынан Бишкекке которуп жиберишет. Ошто улуттар аралык мамиле жакшы болбой турган учурда бул кадрдык жүрүш ката болгон дейт Юн окуясын иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Токон Мамытов. Ошол кезекте бир топ барымтага алып калбадыбы? Кыргыздар, өзбектерди, өзбектер кыргыздарды ошолорду куткарганга Курсандын салымы өтө зор. Ошол кезекте ошол барып жетектеп, ошол жергиликтүү бийлик менен биргиштеп, ошол стабилдүүлүк болсун деп бул ишинин салымы өтө зор. Мен аны ачык эле айтам. Салымы бар. Ошол мен бүгүн айтайын дегеним ошол кезекте 3 кишини ошол же эл айтты мага. Комиссия, силер ар кайсын издебегиле, ар кайсы биз менен болгон жок. Ошол түтөп аткан учурда бул губернатор менен замы болду деп ошолор айтты. Анан кийин болсо Курсанды кетирип, анан өзүлөрсү айласын таппай калганда анан Курсанды алып келип, анан кийинки эмелерин Курсан түздөп кетти деп мага эл айтты. Ош шаарынын экс-мэри Мелис Мырзахматов өзүнүн китебинде Ош окуясы башталган 10-июндун түнүндө каны байрамга жол бербөө аракетин көрүп, алгачкы сааттарда Бишкекке телефон чалып, тез арада Курсан Асановду Ош милициясына кайтарып берүүнү суранганын мындай эскерет. Түн бир окумда шейит төбөнүн үстүндө ракета атылганын айттым. Саат 2 чамасында беймаал азан чакырылды. Бул уруш башталды деген сигнал эле. Чукул жыйын өткөрүп, шаардын өзгөчө маанилүү объектилерин коргонуу уюштурууга кириштик. Алгачкы мүнөттөрдө бийлик өкүлдөрү Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Болот Шер жана башкалар менен байланышып, Курсан Асановду шашылыш Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кайтарып берүүсүн сурандым. Курсан Асанов Ош шаарынын коменданты болуп дайындалып, коогалаңды кыска убакытта басууга бардык аракетин жумшаган. Барымтада жаткан миңдеген адамдарды бошотуп, кыргыз, өзбектер менен бирдей сүйлөшүп, көпүрө болгон. Балдарын жоготуп, сай сөөгү сыздаган энелер ал күндөрдө мындай эскерет. Балаңы жоготсоң өлүмдөн да коркпойт экенсиң. Автобус, маршрутка, такси деген жок. Жөө аралап басып жүрдүм. Баламды издеп. 11-июнь күнү эрте менен ушул жерге келсем, ono жерде ушул чатыр тигилиптир. Курсан отурган экен столдо. Ошол жерде Курсанды көрдүм. Эми бизге жакшылык кылды Курсан. Биз менен кошулуп өлүк издеп, тинтип
балдарыбызды издеп жүрдүк. Курсандын бизге поддержкасы көп болду. Курсандай бизге кызмат кылып, биздин аркабыздан жүгүрүп, бизди жетелеген адам бир гана Курсан биздин көзүбүзгө көрүнүп калган экен, ушул Курсан болду. Биз Курсан жөнүндө айтпай койсок туура эмес, садак болоюн. Себеби Курсан бул элим, жерим, ушул элдеги, ушул райондо, ушул областта жашаган элдердин ошол кыйынчылыгын, ошондой оор заманды бүт мойнуна алып, ушул жерде кашык канын аябай кошо жүрдү. Себеби биз ушул жерде кошо болдук. Ош шаарынын түштүк-чыгыш районунда жер төрөөдө жаткан 230 өзбек студент кыздын бир тал чачын түшүрбөй коопсуз жайга жеткизет. Айрыкча кыздар зордукталды, сабалды деген сыяктуу такталбаган кабарлар отко май чачып турган ал күндөрү 230 өзбек кызды чыгарып кетүү Кыргызстанды жана кыргыздарды чоң айыптоодон сактап калган. Мен элди ичинде көп жүргөн адамлыгым үчүн курсантты yoshligimizdan как спортсмен tanirdim. Lekin bunga meni muhabbatim 2010-yildan oshgan. Sababi 2010-yil tushunmagan holat bo'lib, mana shunday bir qo'g'alon bo'lganda bu hamma yigitlarni to'plagan. O'shaning orasida shularning ichida men ham borganman. Borganimda bu har bir odamga aytgan, "Aynan yigitlar, el shu ishda yordamini bermasa, bu ish to'xtamaydi. Mamlakat turibdi va el ham yordam berish kerak bir-birimizga." deganda hamma o'ylanib qolganda men ham o'ylanganman. To'g'risini aytganda qo'rqqanman ham. Men bunga savol berganman. Kursant, vdrug o'qni qayerdan kelayotganini bilmayapmiz. Ashtaqa bo'lganda endi menga tep men bir marta bo'lsam kim javob beradi deganimda bu inson hamma narsaga Alloh sababchi. Agarda bir ish bo'lsa, bu Allohdan. Menda ham bo'lishi mumkin, senda ham bo'lishi mumkin. Alloh uchun Qirg'izistonimizni tinchligiga hissanglarni qo'shinglar deganlar qo'shinglar. Men boshqa sizlarga ko'p narsa ayta olmayman. Sizlar menga yordam berasizlar, men komendantman. Men elga qilib shu ishni to'xtatishimiz kerak degandan keyin shu insonga meni muhabbatim juda ham oshib ketgan. Курсан Асанов 2010-жылы июнь окуясында Ошко комендант болушу тегин жерден эмес. Ал 1995-жылы 16-июнда Ош шаарындагы базардын жанында бирөөнү атып, экинчисин тапанча менен унаанын ичинде барымтага алган кылмышкерди сүйлөшүү жолу менен ийге келтирип, колго түшүргөнү менен атагы чыгат. Курсан Асановдун башынан 2005-жылы Өзбекстанда болгон Андижан окуясы өткөн. 2005-жылы Кара Суу роудусунда начальник болуп турган учурда Кыргызстанда революция болгон 24 марттан кийин 13 майда коңшулаш Өзбекстанда Андижан окуясы тутанат. 10 000 деген качкын Кыргызстандын чегарасына келип, кирүүгө аракет кылган чакта Курсан Асанов аларды киргизбей кармап турган. Өзбекстан тарапка өтүп барып, 10 000 деген качкындардын астында кыргызча сүйлөп, чегарадан өткөнгө болбостугун түшүндүргөнү элдин эсинде. Эгер 10 000 деген качкын Кыргызстанга кирип келгенде, окуя кандай өнүгөт эле белгисиз. Дал ошол окуяда Кара Суу районунун ровду начальниги Курсан Асанов кыргыз-өзбек дебестен бардыгы менен сүйлөшүп, ынандыра алган. Кооголаңдуу учурда туура чечим кабыл алып, элдин, мамлекеттин тынчтыгын камсыздай алган кадр катары жылдызы жанат. Эл ишенимине кирген адамды кайсы улуттан болбосун, элдин ишенимине кирсе угат экен. Ошондо Курсан Асановдун эки тарапка бирдей мамиле жасаганы эки тараптын тең мындай ишеним үчүн кабыл алды да, ишенүүсү, мындай элдин ишенүүсү Курсан Асановго дем күч берип атты. Бирок мен дагы бир жолу кайталап коеюн, негизги бул кыргыз өзбек элинин кылымдар бою бирге жашап, бая мусулман элбиз да, бири-бирибизди түшүнө алдык. Курсан Асанов 2010-жылы Жогорку Кеңештин депутаты болуп, кайра тез эле Ички иштер министринин орун басары болуп, эл сакчылыгына барды. Орун басары болуп, узак убакыт иштеген Курсан Асанов 2019-жылы 7 августта экс-президент Алмазбек Атамбаевди кармоого барып, жаалданган элдин колуна түшүп калган спецназды куткарууга барды. Ондогон курал-жарак, ок-дары элдин колуна өтүп, миңдеген адамдан тирүү шит тургузулган.
Кой Ташта бир эмес 2 коогалаңды өз көзү менен көргөн Курсан Асанов адам өмүрүн алган кан байрамга жол берген жок. Абалды туура баамдап, карапайым адамдардан да, милициядан да көп курмандык болуп кетишин түшүнгөн Асанов түндө милицияны артка кайрганы, эртеси сүйлөшүү жолу менен күч колдонбой колго түшүргөнү эң туура чечим болгондугун мезгил далилдеди. Балким 2005 жылы Андижандагы кандуу көтөрүлүштө 2010 жылы Ош окуясын көрбөгөн башка бирөө болгондо 7 августта барымтада калгандарды бошотуу операциясын токтотпой Кой Ташты канга чыламак. Балдарыңызга эч ким тийбейт. Мага биртейин, мени керек болсо атып салганма, балдарга тиесиңер болду. Эч ким атпайт. Калабалуу учурда от кан кечип көрбөгөн адамдардын көрө албастыгы менен Курсан Асанов ак жеринен айып тагылып, сот жүрүүдө. Бирок убакыт тараза демекчи. Курсан Асановдун аракети 2005 жылы Өзбекстандагы Андижан окуясында, 2010 жылы Юн коогалаңында кандай туура жана мамлекеттин кызыкчылыгында болсо, 7 августта да так ошондой болгонуна эл жана убакыт өзү баа берет.